Биз көнүп калганбыз го күчтүү аял дегенде баарына чыдаган, башына оорчулукту өткөргөн, көптү көтөргөн аялдардычы. Анан аял өзүнүн күчүн жалаң гана кыйынчылыктардан гана көрсөтө алабы? А, Аялдын күчү жана үнү көп тараптуу болушу мүмкүн. Эң биринчиден менимче аял өзү менен өзү чынчыл болушу керек. Ал чоң күчкө алып келет. Аял эгерде чындап эле башынан өткөн оорчулукту, ооба ошондой нерсе болду, бирок мени ал нерсе токтотпойт, мен жолумду улантам деп өзү менен чынчыл болсо биринчиден, экинчиден коомдон жашынбай, эгерде коомго ичиндеки болгон билдирүүсүн ачык айкын бир айта билсе, ал дагы күчү. Жана аял дайыма эле агрессивдүү түрдө коомго үнүн жеткирүүсүнө да керек эмес. Кээ бир маалдарда аял сонун кожойке, сонун жубай болуп күнүмдүк жашоосунда дагы өзүнүн энелик күчүн, жубай күчүн, кожойке катары күчүн көрсөтсө болот. Жана дагы бир жак болушу мүмкүн, аял башка аялды коргоодо дагы коргоочу күчү да болушу мүмкүн. Башка аялга жардам берүүчү, колдоочу, шыктандыруучу катары дагы чоң күчү болот.